Улуттук кеңешинин чечиминин долбоорунда чагылдырылган сизге тиешелүү башка сунуштарды да ишке ашырышыңыз керек. Акылбек Үсенбекович, сиз министрлер кабинетинин төрагасы катары ишкерлер менен эле инвесторлорду коргоо менен чектелбестен биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы көңүл бурушуңуз керек. Анткени азыр баары кымбаттап кетти товарлардын баары. Бизде болсо жакыр жашаган жана жөлөк пул алып жашаган 110.518 жакыр үй бүлө бар. Биз буларга колубуздан келишинче мамлекет тараптан жардам беришибиз керек. Анткени эң кыйын абалда турган ушул үй бүлөлөр бар. 110.518 үй бүлө. Ар бир үй бүлөдө 5тен болгондо да 500.000 адам деп койсок болот мунун баары. Ошондуктан мен сизге азыр тапшырма берсем. 1 ай бар экен январга чейин. 1 январдан баштап ушулардын 110.518'din Ministri Energetika менен социалдык министри барбы? Такталганбы булардын даректери, аты жөндөрү бардыгы так барбы силерде? Так бар, жөлөк пул алып аткандар билесиздер. Сиздерде учету барбы энергетиктер? Бири-бириңер менен билесиңер, кайсыл үй бүлөлөр экенин. Ушул үй бүлөлөргө 1 январдан баштап биринчи электр энергиядан жардам берели. Где-то 77 тыйын да азыр. Ошону 50 тыйынга түшүрүп бергиле. 1 январдан баштап 50 тыйынга түшсүн. Калган 27 тыйынын сиздер бюджеттен субсидирование кылып төлөп бересиздер. Энергетиктер уктуңуздар, түшүндүңүздөр, 1 айдын ичинде дагы бир сыйра ревизиялап чыккыла. 31 декабрга чейин эски тариф менен аласыңар дагы, 1 январдан баштап жаңы 50 тыйындык тариф менен аласыңар. Ушул 110.518 үйдөн. Түшүндүңөр, 1 айдан кийин сиздерден сурайбыз январ айында. Отуруңуздар. Мындан тышкары Акылбек Үсенбекович, мен дагы ойлоп атам, тамак аш жагынан дагы жардам беришибиз керек. Бизде запас бар, госрезервде запас бар, ошондон жаңы жылдан кийин эми азыр буудай унсуну бар болсо керек үйлөрүндө. Жаңы жылдан кийин сөзсүз түрдө ун, май, шекер бериңиздер таратып. Баягы көлөмүн өзүңүздөр талдап чыгыңыздар. Министрлер менен биргеликте эсептеп чыгып, облустарда өкүлдөрдөн да кеңеш алыңыздар, канча үй бүлөлөрдө кандай жашоо, ошолорго жараша тамак аштан дагы жардам беришиңиздер.